Аллах Таала илимди алымдардын көкүрөгүнөн ушундай эле алып койбойт дейт. Эртең менен турсаң эле алым илимсиз болуп калбайт дейт. Валакин яқбидул илма биқабдил улама. Алымдарды бул дүйнөдөн алуу менен илимди алып коет дейт. Ошон үчүн бардыгыбыздын башыбыздын тажысы болгон алым устазыбыз, досубуз Шейх Чубак ажы, жердешибиз кандай илимдүү инсан эле. Элибизге кылган кызматы кандай зор болду. Бирок ошол кишини Аллах Таала алып койду. Илим ошол менен кошо кетти. Андан адамдар болбогон суроолорду сурап, убактысын алып, ошол менен алек кылып койду. Андагы көптөгөн илимдер ошол киши менен кетип калды. Шыпыргыны койсоң эмне болот десе, алганга жеңил болот деп ушундай суроолор менен убактысын кетирип, бирок илим ал киши менен кетип калды. Аллах Таала ушундай пешенесине жазган экен, бизге ушундай бир мусибат экен. Ал кишидеги көптөгөн, биз Меккеде ал киши менен чогуу окуганбыз. Көптөгөн илими бар эле элдерге берилбестен, айтылмастан бул дүйнөдөн өтүп кетти. Аллах Таала айтат: "Мен илимди алымдардын көкүрөгүнөн мындай эле алып койбойм, балки ошо алымдарды алуу менен мен элдерден илимди алып коем" дейт. Эгерде ага биз шүгүр кылбасак.